Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн мына 8-чи сабакка келдик. Сабагыбыз мурунку теманын практикалык иши. Темабыз кандай эле? Эсиңерде барбы? Фантазия жана бир элес. Өткөндө мен силерге түшүндүрмө берип, анан видео ролик салгам. Азаматсыңар. Кайтарым байланышка абдан жакшы чыктыңар. Жасаган чыгармачылык ишиңер мени дагы көргөн кишине дагы сүйүндүрдү. Мен силерге мындан ары дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Балдар, жасаган ишиңер абдан жакшы, бирок кичине каталары бар. Биз кайсы жерден ката кетирип атабыз? Биз ошо жасай турган иштерибизге тандалып алган фон. Мисалы, азыр мен силерге мурунку былтыркы балдардын жасаган иштерин көрсөтөйүн. Туура жана туура эмес жасалган иштерди. Азыр мен силерге Алиянын Көпөлөк деген ишин карасаңар, фонду кандай тандап алды? Бул туура. Жапырактардын өңдөрү, анан гүл. Карасаңар, бул дагы туура, жакшы иштелген иш. Андан кийин коелек. Карагыла. Бул дагы жакшы жасалган иш экен да. Эми балдар, фон тандоодо бир нерсени көрсөт. Биз суунун өңүн кайсы боек менен боёйбуз? Албетте, көк боек менен, биз гүлдү ошондо бизден ысык болуп, ыстагы көп болуп турат. Эми ошол кичине туура эмес иш абдан жакшы, бирок фон тандаганда туура эмес тандаган иштерди көрсөтөйүн. Карагылачы, балыктар. Балыктар каякта жүргөнүн кайдан биз? Балыктар каякта жашайт? Сууда жашайт, бул иште кандай болуп калган? Мен ойлойм, бул эки иштин фону туура эмес берилди деп. Карагыла. Эгерде биз мына көпөлөк асман дагы көк. Эгерде ушул бул туура жасалып, асманда көпөлөктөр кайда учат? Асманга көтөрүлөт. Туура. Ал эми карагылачы бул. Эгерде бул иш мындай көк фондо жасалса, анда биз сууну элестетет элек. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушундай каталаштыктарды бүгүн кетирбешибиз керек. Бүгүнкү өтө турган темада мындай катачылыкты кетирбешибиз керек. Мен силерге фонду кантип тандап алыш керек? Мына ошол жөнүндө айткым келет. Биздин көзүбүзгө кызыл түстөр эмне болуп көрүнөт? Көзүбүздү уялтат, көзүбүздү тартат өзүнө. Ошончо кызыл түс, анан кийин мисалы отту көрсөңөр, от жалындап күйүп, өрт чыгып атканда силер бир коркунуч пайда болот, жүрөгүңөрдө. Мына ошондой, бул адам баласына бир өзгөчө көңүл бура турган түстөр. Эгерде биз жасаган ишибизге ушул фонду тандала турган болсок, анда балдар эмне болот? Биз ишибиз көрүнбөй эле, биринчи көзүбүз ушул фонго бурулат. Биз жасаган ишибизге көңүлүбүздү бурушубуз керек. Мына мондай фонду алгандан качкыла. Андан кийин бул дагы билесиңер да, бул өңдөр жылуу түстөргө кирет. Бул өң дагы бул кызыл түскө караганда бул көзгө жагымдуу эме. Анчалык бизге эметпейт да. Бирок деген бул дагы кичине ачык түстөргө кирет. Эми карагыла, эгерде мен туура фон тандап ала турган болсом, карагылачы. Бозомток түс. Мен жасаган иште бул фон өзгөчө менин көзүмдү тартпайт. Менин жасаган ишимди көрсөтөт. Андан кийин, мына мисалы, жашыл, ар нерсе жер, чөп жашыл болот.
Бирок бул деген эмне? Бул жайдын белгиси, жаздын белгиси. Андан кийин мына мурки сиренеу. Мына бул дагы бизди анчалык өзүбүздүккө тартпайт. Бул дагы ушундай фонду тандап алсаңар болот. Мен азыр силерге деле бүгүнкү өтө турган темабыз композиция. Силер азыр мага салганыңардын баардыгын бир жаныбардын өзүн эле бердиңер. Көпчүлүгүңөрдүкү ошондой болду. Кээ биринен коён, балык, мына ошол түз эмеле иштерди бердиңер. Бирок биз силер композиция түзгөндү бүгүн үйрөнөбүз. Кантип композиция түзүш керек? Силер биз 2 класстан деле өткөнбүз, 3 класстан дагы өтөбүз. Мына ошо композиция деген. Демек, бир гана балыкты бербестен биз ошол балыктын айланасындагы көрүнүштү да беришибиз керек. Балык менен биз айланада турган нерселерди бири-бирине жакын, бири-бирине байланыштырышыбыз керек. Мен мисалы ушул түз тандап алыш үчүн балдар, мен бул түздү тандап алдым. Карасаңар, азыр күз. Күз мезгилинде бозомук тартып, азыр болсо ушундай алтын күз болуп турат. Жапырактардын өңдөрү. Бирок жер эмне болду? Жер бозомук тарта баштады. Мына мен бүгүн мына ушул фонду тандап алам. Балдар, быйылкы жыл чычкан жылы, мына карасаңар, майлыктан чычкан. Кадимгидей чычканга окшош. Мен силерге ушуну жаңы жылдан кийин мен кантип жасаш керек, жаңы жылдан кийин үйрөтөм. Бүгүн мына мындай кургатылган жалбырактан чычканды жасайлык. Чычкан, күн, чычкандын уясы жана жанында бир бадал турат. Мына ушуну биз композиция жасайлык. Кана карасаңар, менин даярдап койгон ишимде мынакей бул бадал, бул чычкандын үйү, мына бул чычкан, анан асманда күн тийип турат. Азыр чаптаганда биз дагы мына ушундай чапташыбыз керек. Силер сурайт болушуңар керек, Зейнебеже, үйүн кантип жасадык? Карагыла, мына үйүн мен кургатылган жалбыракты алып, анан эшигин жасап койдум башка түстөн, башка жалбырактан, анан кармага чейин жасадым. Андан кийин мынакей бадал, мени карагыла, бадал. Мына мен 2 гүлдүн жалбырагы, мына ушу 2 гүлдүн жалбырагын бириктирип туруп, эгерде мен жаңызын жасап койсом, мындайына кылып койсом, бул кичине бийигирээк болбой атат да. Мен ошон үчүн 2 жалбыракты бириктирип туруп, мына мындай кылып туруп, бул бадал дедим. Анан чычкан, карасаңар, чычкан. Анан көзүн кантип жасаш керек? Балдар, көзүн жасаш үчүн мынакей мында ак барак аласыңар. Анан кийин кара өкөнү тең бүктөп, себеби 2 көз бүктөп туруп, актын ортосуна кара тоголокту жасайсыңар. Мына мындай. Мисалы, мен мурдун жабыштырган жокмун. Силерге убакыт ушундай эме болгондуктан мен көздөрүн жасап койгом. Мен азыр силердин көзүңөрчө мына чычкандын мурдун жана көзүн жабыштырам. Аны үчүн мынакей клей аласыңар. Клей аласыңар. Мен суу албай каптырмын, балдар. Суу алып, так. Карагыла, көзүн жабыштырасыңар. Так. Экинчи көзүн клейди, мисалы, пыва менен иштесеңер, пыва клей көп куюлуп кетсе, коркпой эле койгула. Себеби пыва кургагандан кийин ал тиги изи калбайт.
Анан кийин мынакей мынтип туруп эмнесин жабыштырабыз? Мына мурдун жабыштырып коебуз. Мурдун жабыштырардын алдында балдар эмне керек? Себеби чычкандын эмнеси бар? Муруттары бар да. Мына карагыла, муруттары болсо бул жанагы карагайдын эле ийнелери, ошо мен карагайдын ийнелерин эле мурут кылып жабыштырып коем. Өтө узун кылбай, мына. Так, бир жагындагы мурут чычкандын. Анан кийин, так, экинчи жагындагы муруту. Так, экинчи жагындагы муруту, мына. Муну дагы кичине кыскартып коеюн. Эми кичине жоонураак болуп калып атат. Бирок менде болгон, ушул жерде болгон материалым ушул болуп калды. Анан силер жилкадан да жасасаңар болот. Жилкадан да жасап койсоңор болот. Так, анан кийин үстүнө эмне кылабыз? Мына мынтип мурдун жабыштырып коебуз. Так, андан кийин карасаңар, мен кичине өңү башкачараак болсун деп, мен эки жалбыракты эметтим. Мына муну мындайынан бириктирип, анан кийин, так, андан кийин эмнеси? Анан кулагын жабыштырып коебуз. Так. Мына. Так, кулагына жабыштырып коебуз. Кичине бул эме болуп атат балдар. Мындай кылалык. Биз мурутун мына бул эле кагаздан мурут жасап коеюн. Так. Ато тигил жакшы жабышпайт экен да. Так, мына. Мына бул эле мурут кылып жабыштырып коеюн. Так. Анан экинчиси. Так, анан кийин үстүнө мурдун жабыштырып коелук. Так, эми бул денеси, анан колу, анан буту. Көрдүңөрбү? Так, мен кичине ылдыйраак кылайын. Мына, ылдыйраак кылайын. Мына. Анан кийин алып барып башын жабыштырып коелу. Мындай кылып. Мындайраак болсун. Мына. Мына кара, бул бадал, бул чычкандын үйү, анан күн асманда тийип турат. Ана жакшылап карагыла. Мына композиция түзүлдү да, мынакей. Эң биринчи планда эмне турат? Муну чычкандын үйү турат, анан бадал турат. А чычкан эмне болот атат? Чычкан ийненен чыгып, тамак издеп кетип баратат. Анан күн тийип турат. Балдар, силерге тапшырма. Өзүңөр муну кайталасаңар да болот, бирок өз алдыңарча иштегенге көңүлөм. Балким силер башкача композиция түзөсүңөр. Эмки сабакта мен силердин иштериңерди дагы силерге көрсөтөмүн. Саламатта калгыла.